Акыркы убакта Кыргызстанда дарыгерлерге кол көтөрүү фактылары абдан көбөйдү. Көпчүлүк учурларда мындай окуялар сотко чейин жетпейт. Анткени көпчүлүк учурда дарыгерлерге кысым көрсөтүлүп, бул иш дайыма сөз үстүндө эле кала бермекчи. Бүгүн биз учур маселеси программасынын алкагында бул теманы талкууламакчыбыз. Бүгүнкү темабызды дарыгерлерди ким коргойт аттуу тема болмокчу. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде учур маселеси программасы, студияда мен Адлет Тимирланов. Ошондой эле кезде биз жайма-жай соц тармак аркылуу дарыгерлерге бейтаптардын тарабы аркылуу бир топ кол көтөрүү фактыларын монитордеп көрүп келебиз. Ошонун негизинде биз бүгүнкү темада атайын эксперт конокторду чакырмакчыбыз. Чакырганбыз жана ошол эле кезде биздин коноктор менен тааныштыралы. Биздин биринчи конок Кыргызстандын медицина кызматкерлеринин көз карандысыз профсоюзунун башчысы, медициналык илимдердин кандидаты Бермет Барактабасова. Саламатсыздарбы? Жана ошол эле кезде экинчи коногубуз Татыбү Эргешбаева, юрист. Саламатсызбы Татыбү? Жана ошол эле кезде Махабат Мамасалиева, адвокат. Урматтуу коноктор, сиздер менен бүгүнкү бул актуалдуу теманы талкуулаганын чындыгында туура көрдүк. Анткени биз жакында эле мына УКМК кызматкерлери ошол эле кезде бир дарыгер шаардык ооруканалардын биринде бир дарыгердин ыдык көрсөтүп жана ошол эле кезде кол көтөрүү факты да каалаптаган. Бирок ал иш ошол эле соц тармакта резонанс жаратты дагы, жана ошол эле кезде кандайдыр бир чечим кабыл алынган жок, сотко чейин жеткен жок. Эки тарап элдешишти деп айтылып калды. Мындай фактылар көп. Жана ошол эле кезде канчасы бизге белгисиз. Ошонун негизинде мен алгачкы суроону Бермет айым сизге берим келип жатат. Сиз ушу медицина кызматкерлеринин профсоюзунун башчысы катары ушул жааттан негизи эле ушундай фактылар канча бизде, канчалык деңгээлде көп жана кандай фактылар бизде ушундай болот, ошол боюнча бир кененирээк айтып берсеңиздер. Ошонун негизинде биз анан биздин юристтер менен, эксперттер менен анан талкууласак. Мен точно цифра деп айта албайм. Канча ошондой случай болуп атат. Анан бирок айтам, күндөн күнгө зордук, зомбулук болуп атат да. Анан бирок себеби эмне болушу мүмкүн негизи мындай? Медиктер айтпайт да. Вот 90% айтпайт. Ошол эме 102-ге чалбайт да, жазбайт да. Анан жазгандары болсо до конца барбайт да. Коркушат, допрос болобу, анан убакыт кетет, анан акча кетет, анан баары бир эчтеке өзгөрүлбөйт деп. Анан мен кечирим сурайм, орусча эле ыңгайлуу болот го мага айтканы. Не знают правовых механизмов, мындай безграмотность болуп атат да, правовая безграмотность болуп атат. Медицина арасында. Ооба, медиктер билбейт как вот өзүнүн укуктарын коргоо кандай болот, каяка барса, эмне деп жазып, эмне деп эметип билишпейт да ошону. Поэтому ошону билбес үчүн көп нерселер, вот көп зордук, зомбулуктар ушул эч кимге билинбей калып атат да. Анан бирок вот по всей стране это происходит. Вот это насилие, оно безудержное, беспощадное по всей стране, в каждой больнице, в каждой поликлинике все это происходит. Потому что все беды здравоохранения такалып калат да, вот прям в медработников, простых врачей, И если даже они позвонят в 102 говорят, им чыдабайсыңарбы, эмне болуп атасыңар эми. Им же больно, им же страшно, чыдагыла деп. Вы же медики, потерпите дейт. Уголовные дела не заводят. Какие только повреждения, да? Уголовные дела не заводят, до суда не доводят, государственного адвоката не предоставляют. Вот так заволокичивают дела, то чуть не реаниматолога чуть не придушили, вот Чуйки-Минской больнице. Кому-то там чуть скальп не сняли, прям чачынан жулуп. Кому-то там черепно-мозговая травма, полгода лечились работники скорой помощи. Ноль реакций правоохранительных органов. Следователи меняются, дела заволокичиваются. Полгода прошло, год прошло, 2 года. Вот недавно гинеколог, да, вот пожилая женщина, 60 лет ей, она не пропускала человека в женское отделение. И он ее так отбросил, она на 3 метра улетела, головой стукнулась, сознание потеряла. И она через год только ее, калбай, соттордон калбай, эмеден калбай, через год только добилась, что вот там что-то по пробации год дали.
Год по пробации. Это что, соразмерно? Вот ошондой несоразмерные меры принимают. Несоразмерно. Даже замалчивают вообще, обнуляют, как будто ничего не было, как будто это нормально. Вот менин оюмча, насилие это всегда преступление. Насилие это всегда преступление. Это статья минимум, статья хулиганства. Минимум это причинение вред здоровью, легкий вред здоровью, тяжкий вред здоровью. Это убийство в конце концов. Это статьи. Почему она ни одна не работает? Ни одна не работает. Берметайым, сиз айтып атпайсызбы, жанагы ички иштер министрлиги тарабынан тагыраагы да укук коргоо органдарынан реакция болбойт депчи. Себеби сиздин оюңузча эмнеге мындай реакция жок оюңуз боюнча? Сизге дарыгерлер кайрылат да, мисалы мен барып атайын ушундай заявление жаздым эле, кайрылдым эле, арыз жаздым эле, албай атат деген мүмкүн фактылар болгонбу? Себеби эмне дейсиз? Эмнеге мындай укук коргоо орган тарабынан ушундай иштерге көңүл бурулбайт? Сиздин жеке пикириңиз. Мен айта албайм, таптакыр эле көңүл бурулбайт деп. Бурулат. У нас есть случаи, когда мы победили, доходили до 102, до суда, штраф платили насильники. Это тоже резонансные случаи. Ошону айтып атпаймынбы? Бирөө билип калып, анан резонанс болуп, анан СМИ билип калса, там поддержка болсо, ошондой эле кичине жылат да. Резонанс болмоюнча жылбайт. Резонанс болмоюнча жылбайт. Вот так рутинно, чтобы они среагировали как положено. Как положено, по процедурным нормам, алып, рассмотрели, доказательства посмотрели, гелип, очевидцы, свидетели, судмедэкспертиза, ошонун баарын чогулткандан кийин дагы токтоп атпайбы. Вот. И такие случаи есть, и такие мы статистику ведем. Чын айтса, ошол 1-2 жылдын ичинде 20 чактай болуп кетти ошондой резонансный случай. Это 1% десек болот. Ошо 20 фактынын канчасы сотко чейин жетти? Кандай жыйынтык болду? Мен ошондой эме түзгөм да, статистика, таблица түзгөм. Каяка чейин жетти, сот болдубу, болгон жокпу, решение какое. Ошонун биз артынан кууп, артынан андып, текшерип, контролдоп турсак, ошондой жарымысы в пользу врачей. Они доказали свое, до Верховного суда дошли, до городского суда дошли и в пользу свою решили. Как раз азыр жаман үйрөнүп алышыптыр насильниктер. Алар деген сразу эле встречный бере коюшат да, биринчи болуп. Өзүлөр токмоктоп, реаниматолог, там, приемный дагыларды. Анан тут же тигилер дейчи эле тинти-минти деп. Анан ошондой сотторду дагы биз утуп атабыз, что жок, это вот камерадагы доказательства, свидетели, другие пациенты көрсөтүп атат, айтып атат. Жөндөн жөнгө минтип асылып, бетин тытып, формаларын тытып ошондой кылып атышат деп. Ошонун соттордун жарымысы чечимдери биз тараптан чыгып атат. Жакшы ошол. Негизи биз бүгүнкү эфирде урматтуу коноктор, урматтуу телекөрүүчүлөр, ички иштер министрлик органдарындагы өкүлдөрүн чакырганбыз. Сүйлөшүлгөн эки мурун бирок тилек каршы мына биз көргөндөй укук коргоо органдарынан өкүл келген жок. Анткени кийинки суроош укук органдарга болмокчу. Анткени эмне себептен ушундай фактылар процедуралык негизинде кабыл алынып, жана сотко чейин жеткизилбейт деп. Бирок тилек каршы мына биз байкагандай укук органдарын өкүлдөрү бүгүн биздин эфирибизге келген жок. Андыктан биз кийинки суроого өтө бермекчүбүз. Сиз айтып берип атпайсызбы? Мен дагы көп суроолорум бар эле. Баарыбызда суроолор болчу. Тилекке каршы мүмкүн аларда мындан маанилүүчүлүктөр болгондор. Берметайм, сиздер айтпасызбы, жанагы 20 орточо статистика боюнча 20 иш сотко жетти, анын ичинен жарымын жеңдик деп, жана ошол кезде Махабат, сиз адвокат катары, сизге эксперт катары суроо берген келип жатат. Ушундай окуяларда дарыгерлер кандай кимге кайрылса болот? Негизи эле мисалы эгерде дарыгерге кол салуу болсо, ал кимге кайрылат жана жалпы жөнүнөн юридикалык жардам кандай көрсөтүлөт дарыгерлерге? Бизге Берметайым айтпады, көбүнчө медицина кызматкерлери өзүнүн укуктарын билишпейт депчи. Биринчиден, буга чейин сиз козголгон иштер кайсыл берене менен козголду, кайсы берене менен сотко өттү? Мага ошол кызык болуп жатат. Анткени Статья бейбаштык демек. Бейбаштык. Берметайым айткандай, причинение вреда здоровью деп атат, аны экспертиза биринчиден аныкташ керек. Бул жакта суроо болот атпайбы, эмнеге козголбойт дегендей. Аны аныкташ керек, аныкталбаса, ал баягы административный правонарушение болот дагы. Аныктама процедурасы кандай жүрөт? Күбөлөр болуш керек, видеофиксация жок. Мисалы жабыркаган дарыгер арызды жазат. Арызды жазгандан кийин анан ошол доследственный проверка башталат. Демек, күбөлөрдү сурайт, видеокамера болсо аларды алат, анан экспертиза дайындайт.
Киши канчалык деңгээлде жабыркады, телесный повреждение барбы, ошол ден соолугуна зыян келдиби келбедиби. Эгер ден соолугуна зыян келбеген аныкталбаса, тилекке каршы анда МХ мелкое хулиганство деп коет. Ошол менен эле административный штраф менен. Хулиганствода эчтеке болбой атпайбы? Эчтеке Реакция болбой атат. Все, реакция болбой атат, уголовное дело не заводят. Махат айым, сөз сурообузду улайым, мен кошумча суроогум келип жатат. Эгерде реакция болбосо, дарыгер эмне кылыш керек, кимге кайрылыш керек? Реакция болбосо прокуратурага жазыш керек, обжалование кылыш керек, даттаныш керек кайрадан. Анан көбүнчө прокуратурадан кайра буздуруп жөнөтөт. Первая инстанция, биринчи инстанция немеге тергөөгөчү. Анан бул деген мен оюмча бул общий жалпы мамлекеттин кандай десем көйгөйү. Системалык маселе. Системалык маселе. Анткени көп эле мисалы менде бир жакшы ой бар. Бизде воспрепятствование адвокатской деятельности, адвокаттын иш жүргүзүүнө тоскоолдук кылуу деген берене бар. Ошондой эле журналисттерге бар. Ошондой эле тергөөчүлөргө бар. Бирок ошол медицина кызматкерлерине жок тилекке каршы. Ошол эгер жогорку кеңештен кабыл алышса мыйзамды, ошону кылмыш жаза кодексине киргизсе болот. Бирок анда дагы бир экинчи маселе бар, ал статьялар иштейби деген маселе. Биз сонун статьяларды жазып, беренелерди жазып киргизсек боло берет. Анын иштеши ошол. Реалдуу иш жүзүндө. Суроо ошол маселе ошол да. Мисалы биздин деле статья вот адвокаттык иш жүргүзүүгө тоскоолдук кылуу деген нерабочий деп мен толук кандуу айта алам. Иштебейт. Мен өзүм деле ошондой калгам. Иш жүзүндө мисалы катары айтып кетсем, мен жазгам прокуратурага арызданып, тилекке каршы мен ишим состава преступления, кылмыш курамы жок деп отказ алгам. Ошондуктан вот судмедэкспертиза, легкий вред здоровью деп койсо дагы заключение соттор кабыл албай атпайбы? Судмедэкспертиза, все есть, видео доказательства, судмедэкспертиза, бар тең эле подтверждают, что насилие было, вред здоровью есть. Ущерб есть и моральный, и физический, психологический. Бирок баарбир сот жок деп эле бүтүрүп коюп атат. Ал кандай? Жок, сот бүтүрүп коюп деген маселеңизде, ал эгер тергөөдөн иш обвинительный акт менен, айыптуу актысы менен бекилип баргандан кийин ал соттор аны карайт. Сиз ошону тактап алышыңыз керек да, кайсыл моментте, балким вы имеете в виду то, что тергөөдө кабыл албай атат. Эгер тергөөдө кабыл алгансыз, бул сөзсүз түрдө кетет деген сөз. Уже медик болуп эле уже даже больше изучили, чем нас могут адвокаты защитить. Биз башынан түшүндүк уже. 102-ге чалыш керек. 102 болбосо Кодекс об административной ответственности, КОАП анда иштейт. Или в гражданский суд можно. Если никто не принимает, можно обжаловать, да, в прокуратуре. Или в суд обратиться. Обжаловать, там, апеллировать. Ошол жолду биз баарын өтүп чыктык. Ошондон кийин баары ошо 90% алынбайт деп атпайбы, көңүл бурушпайт. Түшүнбөйт. Ошол мейли норма деп койшот да. Силер медиктерсиңер, чыдагыла деп атпайбы? Эмнеге чыдайт экен медиктер? Өзүнүн общественно полезный труд кылып атса, башкалар канча вот бир дежурный врачты сабап токмоктоп койсо, анын колу да жарадар болуп, кан агып атат, башынан кан агып атат. Ал деген до конца еще должен дежурить. 250-600 человек у него пациентов. Реанимация, операционный. Ошондой кишини вывести из строя, вывести из равновешенного состояния, эмне деген эме? Ал деген кылмыш да. Это преступление, я считаю. Кошумчалап кетсем болобу? Ушундай учурларда эмне кылыш керек? Мен сизди түшүнүп жатам, бирок биз ошондой болуп атат деп эле кишини мыйзамда жазылбаган жок нерселер менен жазалап эле кое албайбыз. Анда анархия болот анда. Тилеке, эгер биз жазалаганды кааласак, анда мен айткандай эле биз киргизишибиз керек ошол беренени. Медицина кызматкерлерине өзүнчө беренени киргизиш керек. Ошол менен же болбосо бейбаштык беренесине дополнение киргизиш керек. Кайсы учурларда
жагдайды ooрлотуу жагдайларга ошол медицина кызматкерлерге орой мамиле кылуу, зомбулук жасоо дегенди киргизип коюп, анан пожалуйста. Демек мен айтайын деген сөзүм, неге болбойт, неге реакция болбойт, мыйзам каралган эмес тилекке каршы. Эгер бирөөнө мыйзамды эле иштетиш керек. туура Больше ничего не просим. бейтап келип, мен видеолорду бир аз көрүп чыктым. Бейтап келип, мен как юрист катары айтайын, аякта кылмыштын куламы жок. Эми там орой сүйлөп койду дейли, орой мамиле кылып койду, кыйкырып койду дейли. Бирок ал кылмыш жаза кодексинде каралган эмес да. Ал туура, ал административный правонарушение. Мелкое хулиганство. Жакшы, урматтуу коноктор, биз жакшы теманы жакшы талкуулап жатабыз. Ошол эле негизинде азыр биз талкуубуздун негизинде Таттуу айым сизге сурооім келип жатат. Сиз юрист эксперт катары ушул жылы биз ушул маселе боюнча жогорку кеңеште демилге өтүлгөн. Өзгөчө бир чара көрөлү, бир ушул маселени чечели. Бирок ал жогорку кеңеште талкуу жүрүп, талкуу негизинде кайра бул демилге артка кайтарылган. Анан мен сизге юрист эксперт катары сизге суроо бергим келип жатат. Негизи биз буга чейин беренелерге кошумча өзгөртүүлөрдү жана ошол кезде өзүнчө мыйзамды да талкууладыкпы? Негизи эле сиздин жеке оюңуз боюнча бул маселени жөнгө коюп, бул маселени чечүү иретинде кандайдыр бир юридикалык механизмдерди иштеп чыкса болобу? Жана эгерде боло турган болсо, ал кандай иштеш керек? Чоң рахмат. Талкуу абдан кызыктуу болуп атат. Дагы бир нерсени айта кетиш керек. Мисалы, ЛТР бул мамлекеттик телевидение да. Бирок ушундай социалдык өтө маанилүү болгон суроолордо пактакөр эркек кишилер келбей калат да, чыныгы ушундай же бийлик өкүлдөрү качып кетет. Бул жалпы көрүнүш Кыргызстандачы. Анан бүгүнкү күндө бийлик көп өзүнүн көңүлүн, мисалы, курал блогун күчөйтүү, коопсуздук тармагына же болбосо эл аралык мамилени күчөйтүү тармагында көңүл буруп, билим берүү тармагы менен медицина артта калып атат да. Анан бизде атая профилдик комитет бар, бул социалдык комитети. Ал социалдык комитеттин мисалы төрайымы Венера Райымбачаева өзү дагы врач адиси болот. Негизи жалпы аракети жакшы, ошонго карата 2023-24 бою ошо мурдагы иштеген мыйзамдар, кодекстердин көбү жокко чыгарылып, бүгүнкү күндө мисалы ошо жалпы жарандардын ден соолугу, коомдук ден соолук дегендер боюнча көптөгөн мыйзамдык пакеттер кабыл алынып, мурда иштеген мыйзамдар жокко чыгарылды. Бул деген ошо жалпысынан ден соолук тармагына көңүл буруп, көп нерсени отраслевой бир мыйзамга или 4-5 мыйзамга бириктирип, ошону жалпы кароого мүмкүнчүлүк болду. Бул жакшы аракет. Бирок мисалы врачтарды, медицинанын тармагындагы адистерди, эгерде алардын репутациясына шек келтирилип, алардын ден соолугуна зыян келтирсе, аларды коргоочу механизмдер жок. Бизде мисалы жазык же болбосо кылмыш кодексинин 344-353 беренелеринде каралганда, эгерде бийлик өкүлүнүн ден соолугуна, анын жашоосуна зомбулук көрсөтүлсө, анда жаза көрсөтүлөт деп. Бирок медицинанын ишкерлери ошол категорияга кирген эмес. Эмне дегенде, алар толугу менен, мисалы мугалимдер жана медицинанын өкүлдөрү, врачтар, мисалы врач больницанын эле директору же бир кандайдыр бир департаменттин начальниги болбосо, жөнөкөй статустагы мугалим менен жөнөкөй статустагы врач бийлик өкүлү деп саналбайт. Мыйзам боюнча бул нерсе өтө мындай спорный суроо. Бир тарабынан булар мамлекеттик кызматкерлер, бирок бир тарабынан булар мисалы силовой блоктогу иштеген ошол эле милиция кызматкери менен врач кызматкеринин статусу башка болот, башкача категорияда каратылат. Ошондуктан буларга карата кылмыш кодексиндеги каралган нормалар бийлик өкүлү деген статуска булар толугу менен ээ эмес, жана соттордо ар кандай чечилүүчү механизмдерде сотко жетпеген, мисалы бул болсо деген прокуратура, милиция же болбосо УКМК деңгээлинде бул суроолор толугу менен бул статьялар аларга иштетилген эмес, практикада болгон эмес. Мисалы статистиканы азыр Натстаткомдон запрос кылып көрсөм, андай статьялар врачтарга карата каралган эмес да. Анан экинчиси, бизде болсо деген мыйзамдар өзгөрүлбөдү пакеттүү иретте. Мисалы башкы прокуратурага конституциялык мыйзам кабыл алынды, УКМКнын мүмкүнчүлүктөрү күчөйдү. Жалпысынан силовой блок деп коет, ошолордун мүмкүнчүлүктөрү күчөйдү. Акыркы 2 жума мурун болгон прецедент, перметеже. УКМКнын адиси келип коридордо
мисалы медицинанын кызматкерин түртүп жиберди. Ооба, ал эч кандай жоопкерчиликти мелкий хулиганство боюнча дагы аны тартпайт. Эмне дегенде, мыйзам боюнча, ички регламент боюнча анга выговор айтышы мүмкүн. Бирок ал айтып коет, мен службада болчумун. Мен аткарып аткан службага медицина кызматкери мага тоскоолдук кылды. Мен ошонун негизинде өзүмүн түздөн-түз милдетимди аткарууга мүмкүнчүлүк толугу менен болбоду деп туруп пояснение кылып коет. Ошонун негизинде медициналык жумушкер корголбой кала берет. Таптыбай айым, кошумча сурап берейинчи. Сиз айтып атпайсызбы, азыр ушундай өзүнүн жумуш учурунда УКМК кызматкери ошол нормага багыттайт депчи. Ошондо бул жакта мыйзамдардын коллизиясы болгон жокпу? Мыйзамдардын коллизиясы толугу менен болгон жок. Эмне дегенде, мыйзамда деталдаштырылган эмес да, мындай толугу менен айтылган эмес. Толугу менен жазылган эмес деталдар. Медициналык ишкер бул ооба кайсы категорияга кирет деген. Негизи булга чейин прецеденттер болгон эмес ошол беренелер боюнчачы. Анан экинчисин айта кетиш керек. Мына Улукбек деген бир блогер, өзүн журналист деп санаган бир активист бар. Дагы ошондой активисттер көп. Ооба. Депутат болду. Ошентип эле мисалы родильный домдун эле зданиясына кире калышып эле баарын тартып, мисалы азыр жакшы кылып коюшту да. Бул дагы депутаттардын кылган ишмердүүлүгүнүн бир жакшы натыйжасы. Родильный домдорго керек болсо үй бүлөнүн мүчөлөрү дагы кире албайт. Ушундай чектөөлөр. Ооба. Төрөтүү үйүнө киргизилген бул жакшы нерсе. Эмне дегенде, төрөтүү үйлөрдү атая статуска киргизип койду да. Специальный статус деген болот медициналык учрежденияларда. Ошондой наам берип коюшту. Эми бара-бара ФАПтарга дагы ошентип берип коюлу. Мисалы да, ушунчалык врачтарды коргойлу десек. Же болбосо республиканский, же болбосо мол бизде городского значения больницаларга дагы ошондой атая статустарды берейлиби. Анда керек болсо, ал жерлерге алып кирип атканда сопровождающий адамдар атая уруксат менен кирип калыш керек болот. Жарандардын өзүнө эле тоскоолдук. Мисалычы, уруксат болсо бул бюрократиялык маселе болуп калбайбы? В законе об охране здоровья граждан есть пункт. Этот пункт есть, он говорит, что да, родственники 1-2 могут зайти, если требуется уход. И только заведующий решает, можно им зайти или нет. То есть решение остается за медиком. Вот эту статью забыли. Ошону унутуп калышты, таптакыр унутуп калышты, баары тең. Мындай болот да, азыр болсо деген, мисалы айтайлык, шаардык же болбосо айылдык ФАПка кирип атканда, эгерде регистратурадан мына баланы көрсөткөнгө апасы кирип атат деп, апасына уруксат алыш үчүн 1 саат туруп калса, эртең чырылдап президентке айтып чыгышат. Мына мен 1 саат күттүм деп. Бирок медициналык ишкерлерди коргоодо аларга тоскоолдук болуп атпайбы, алардын ден соолугуна зыяндык болуп атпайбы, алар ачууланганданчы. Ошондуктан негизи мына Махабат айым айтып кетти, аларга карата мисалы медициналык ишкерлердин жумушуна тоскоолдук кылган факторлорго кандайдыр бир далилдер болсо, анда жоопкерчиликке тартылыш керек деп. Ооба. Анан экинчиси ден соолугуна зыян келтирилсе дагы тартылыш керек. Менин оюмча бүгүнкү күндө бизде чоң жетишсиздик бар да, мугалимдердин арасында, анан кийин врачтардын арасында. Ошондуктан мисалы УКМКнын адиси канчалык маанилүү болсо, ошончолук маанилүүлүгү бул врач менен мугалим болуш керек. Ошондой бир рейтингке жеткириш керек. Мен билем, бүгүнкү күндө президенттик администрация тараптан врачтарга айлык акысы көтөрүлөт деп атат да, 50%-гачы. Бирок айлык акысы көтөрүлгөн сайын врачтар коркуп, ошончолук пысмыйып сүйлөй албай отурушат. Мисалычы, бул жерде алардын айып пулун айлыгын көтөргөнү менен маселесин чечип бере албайбыз биз врачтардын. Негизи жалпы врачтарга кандай УКМК адистерине мүмкүнчүлүктөр берилсе, куттум ошондойду мугалим менен врачтарга бериш керек. Негизи бүгүнкү күндө өнүгүп аткан тенденция өлкөлөрдө врач менен мугалимдин статусу, мына Туркия өлкөсүнө окшоп, биздин ошол жарандарыбыздын статусу чоң иретте туруш керек. Ооба, аны мыйзам деңгээлинде кабыл алыш керек. Мына бизде жалпы азыр мыйзамдар ошо жарандардын ден соолугун коргоо жана коомдук ден соолукту камсыздоо боюнча 2 профилдүү мыйзам кабыл алынды. Ушул мыйзамдардын негизинде жана кодекс о правонарушениях жана башка мыйзамдарга кошумчалар киргизилиш керек. Кээ-бир эгерде медиктердин, мисалы медик кызматкери айтайлы ошол бир адамдын же болбосо
кандайдыр бир кесиптин ээсинин айынан, мисалы УКМКнын адисинин айынан 1 ай 2 ай жумушка чыкпай калса, анда ошончо зарплатасын толугу менен ошол адис камсыздаш керек деген, уруп койгон адам камсыздаш керек деген нормага чейин алып кириш керек да. Ошондо медицина кызматкерлеринин кандайдыр бир коркунучу азаят. Бүгүнкү күндө чыныгы алар бирөөгө мисалы арызданайын десе арыздануучу сектор жок. Ар бир жыл сайын эле булга чейин бирөө болгон, азыр Чечейбаев, эртең дагы башка болуп эле министрлер өзгөрүлө берет. Мисалы билим берүү тармагы менен медицина тармагынын кечке министрлери өзгөрүлөт да, стабилдүүлүк жок. Ушул жерге дагы бир күчтүү саясий эрки бар адистерди алып келиш керек деп ойлойм да. Системалык реформа керек деген. Системалык реформа дей берсекчи, бул жерде көптөгөн реформалар жүргүзүлүп атат. Техникалык, инфраструктуралык реформалар жүргүзүлүп атат. Мисалы азыр жасалма интеллектти киргизем деп чыгышты. Ден соолук тармагы инвентаризацияга кирип кетти, дебюрократизацияга. Көптөгөн өзгөрүүлөр болуп атат. Бирок кадр маселеси бар жана саясий эрк маселеси бар. Мисалы мына салык кызматына жогорку кеңештин мурдаңкы депутаты келди. Салык тармагында кандайдыр бир туруктуулук башталды. Булга чейин көптөгөн скачоктор болуп аткан. Значит, ден соолук тармагына, билим берүү тармагына дагы ушундай эрк керек. Жакшы. Биз азыр өтө кызыктуу жерге келдик жана ошол кезде мен суроо бергим келип жатат. Биз азыр буга чейин маселени кабыргасынан койдук, ооба. Дарыгерлерге дайыма ушул кол көтөрүлүп зорлук зомбулук көрсөтүлөт. Бирок ошол кезде биз бир нерсени унутпашыбыз керек. Азыр сонун демилгелер чыкты. Мына мыйзамга жаңы берене калмабыз керек. Ошол кезде өзгөрүү кириш керек. Сиздер айтып атасыздар механизмдер, юридикалык механизмдерди иштетүү боюнча. Бирок ошол кезде мейли дейли дарыгерлердин статусун көтөрүш керек. Ооба, мен кошулам. Бирок жанакындай окуяларда дарыгердин да күнөөсү бар окуялар көп да. Мисалы профессионалдык этиканы сакталган дарыгерлер бар. Атайын орой сүйлөп, орой мамиле кылып, жана ошол кезде жан дүйнөсү кыйналып, денеси ооруп аткан бейтаптын туугандарына катуу тиет да, негизи көпчүлүк учурдачы. Мен да өзүм жеке жаран катары мына бейтапканаларга барганда чындыгында дарыгер тараптарына кадегерлик же болбосо орой мамилени байма-бай эле кездештирем. Анан бул жакта ошо жагында карасак, бул тармак анткени мейли дейли дарыгерлерди колдойбуз, албетте. Алар өмүр сакташат, адам ден соолугун карашат. Бирок ошол кезде дарыгердин профессионалдык этикасын, алардын ишмердүүлүгүн дагы бир көзөмөлдөш керек го дейм. Эгерде кандайдыр бир механизмди иштете турган болсок, юридикалык самые спокойные, самые уравновешенные, самые тихие врачи. Врачтар, дарыгерлер менен иштеген сыяктуу эле менен да иштеш керек деп эсептейм. Маданият, маданий аң сезимди көтөрүш керек коомдун. Демек, эмне деп, ал дарыгерлер дагы сага окшош эле адамдар, алар дагы колдоого муктаж, алардын жумушун эске алып, алардын жумушу чынын айтканда аябай оор. Мисалы, адвокаттардын жумушу канчалык стресстик тараптан оор болгондо, алардыкы биздикинен дагы оор чыгар. Ошону түшүндүрүп, ошону бир мамлекеттик уровеньде иштеш керек да. Элге дагы жеткириш керек. Маданий аң сезимин көтөрүп, ошол эле учурда дарыгерлердин этикасын жогорулатуу окууларды жүргүзүш керек деп эсептейм. Демек, ал бейтап, анын жаны кыйналып турат, аны дагы түшүнүп, ушундай бири-бирин түшүнүү, бир эмеге консенсуска келишибиз керек. Негизи эле ошо сиздер кошуласыздарбы? Мен ойлойм, башка чет мамлекеттерде жакшы практика бар. Бул жанакы ар бир орунду дарылоодо атайын протоколдор бар. Дарылоо протоколучу бизде да бар. Анан ошондой сыяктуу эле ар кандай окуяларга, ситуацияларга, бейтаптарга ошондой регламенттик түрдө бир протокол болуш керекпи дейм да, этикалык. Мүмкүн бул саламат сактоо ишине атайын кабыл алынып, ошо дарыгерлердин арасында, анткени мен башка жол көрбөйт. Анткени кээ бир бейтаптар да туура айтышат да, мисалы барсаң карабай коет. Алар дагы адам, алар дагы чарчайт, түшүнөбүз. Бирок ошол эле алардын дагы түз өзүнүн жумушу бар да. Кээ бирлер жакшы да аткарбаган. Ошон жалпы жонунан карасак маселени, жалпы эле күнөө бейтаптарда эмес, бул жакта эки тараптуу да негизи. Жалгыз эле күнөө бейтаптарда деп эч ким айткан жок. Талкаланса дагы баары бир эле көзүн жумуп эле молча работают. Аларды токмоктоп атса, тилдеп атса, мамлекетти баары бир иштеп айыптап койгум келет да бул жердечи. Эмнеге иш ордун
санын көбөйтүш керек дарыгерлердин, нагрузка азайыш керек, санын көбөйтүш керек, ооруканалардын санын көбөйтүш керек. Ошол эле биз кайра эле кайталганда ошол эле эме зарплатага келип такап атпайбы баарын иши. Перегрузка, Алардын дагы зарплата эмес, перегрузка менен иштеп. Алардын дагы жашоо шарттарын жакшырткандан анан кийин биз анан талап кылсак, ошол госслужащийге бул жалпы бул Эң карапайым элден айырмасы жок медиктердики. Ошондой эле шөлпөйүп жүрүшөт. Баягы кармалган рентгенологдордун көбөтесин көрдүңөрбү? Они хуже живут, чем... керек иши аябай оор. Татоев кошумчалайсызбы? Мен айта кетсем, жалпысынан байкасаңыздар, мисалы мына АКШда биздин жарандар жашайт, укмуш акчаларды табып, реклама болушуп, бирок тиштерин лечение кылганда, мисалы Кыргызстандан кылып кетишет. Ооба, арзан бизде. Эми бул менин айтарым, мына бизде фельдшерский, акушерский пункттарга барып көрүңүздөр, Бишкек биякта эле калсын, мына айылдагы адамдар ушунчалык очередтеп турат. Врачтар кечки саат 8-11 чейин иштешет. Мисалы айылда адамдар уже 9-да уктайт. Бирок ошонго карабастан 10-11лерге чейин дежурствода туруп иштеп беришет да, жалпысынан. Эми бул менин айтарым, бизде мындай аныкташ керек да, же биз социализм жолу менен барып атабыз, бирок капитализмдин сапатын талап кылып атабыз врачтардан. Же биз капитализм жолуна өтөйлү, анан кийин бардык биздеги эл ошол медициналык тейлөөнү акча платный основада кабыл алсын. Бир жагынан айтышат, Туркияда медицина күчтүү деп. Ооба, Туркияда медицина сапаттуулугу күчтүүрөөк Кыргызстанга караганда. Бирок Туркиянын төлөгөн тейлөөсүнүн акчасы менен Кыргызстанды салыштырып көргөндө бул асман менен жердей. Ошондуктан бизде жеке медициналык борборлор ачылган. Жеке медициналык борборлорго кимдин шарты болсо барып көрүнүп атат. Ошондой маселелер азыраак чыгат. Бул жерде мындай элдер дагы жакшы түшүнүш керек да, биздин мамлекеттик бюджет дүйнөлүк көрсөтүүлөр боюнча бул 0,03% экен да, бул биздин дүйнөлүк экономиканын бөлүгүндөгү Кыргызстандагы болгон жалпы акча, жалпы финансылар. Ошонун ичинен биз азыр медицина тармагын камсыздайлы деп атабыз. Советский Союздун стандарттары менен негизи. А бизде эл дагы көбөйдү, московский обеспечение жок. Мисалы, анан московский обеспечение жок болсо, эл көбөйсө, мына бияктан айтып атат, эже 3 эсе деп, анда биз элди кантип багабыз? Төрөгүлө дейт балдардычы, макул балдар дагы төрөлдү. Аларга сапаттуу медицинаны каяктан беребиз? Анда дагы аларга карата сүйүнчү акчасын, бала төрөлгөндө сүйүнчү вознаграждение бар, дагы ошону кылабыз дейт. Мамлекеттик бюджетке нагрузка чоң болуп атат. Чоң. Мен кыйын Илон Маскты дагы министр кылып алып келсеңер, ал дагы бул функционалды сапаттуу башкара албайт. Ошондуктан бул жерде бул реформалуу маселе эмес, бул стратегиялык маселе. Биз бүгүнкү күндө карашыбыз керек. Медицина система биз үчүн бул социализмби же капитализмби? Социализм, капитализм кылсак, анда ошол ФАПтын ичинде эле консультация акысыз болуп, калган нерселер төлөнүүчү платный основада кетиш керек. Бирок ошонго биздин жарандар даярбы? Даяр эмес, албетте. Даяр эмес. Ошондуктан бизде бул медицина тармагында болуп аткан нагрузка азайбайт, бул биринчиси. Сапаты күчөйбөйт, пока ушул система жашарында. Анан үчүнчүсү, мамлекеттик бюджетке нагрузка чоң болот. Анан кийин мисалы саясий стабилдүүлүк болуш үчүн көп бюджеттен акчаны күч куралдар блогуна, экономика булагына саркталат, социалдык блок артта кала берет. Бул бир гана Кыргызстанда эмес, в принципе көбүрөөк дүйнөлүк практикада болуп жаткан тенденция. Эми жок дегенде медициналык ишкерлердин коопсуздугун камсыздап коюу үчүн кээ бир беренелерди кабыл алып койсо, ошонго деле рахмат деп мындай жүрө турган бүгүнкү күндө учур да, жалпысынан ушул. Жакшы, сунушуңуз жакшы, урматтуу биздин коноктор, биз акырында бир жыйынтыкка келсек, азыр мына Татоевым өзүнүн жакшы пикирин айтты. Бермет айым, сиз өзүңүз сунушуңуз бир жыйынтыкка келели. Мына Татоевым айтты, стратегиялык маанидеги өзгөртүүлөр кириш керек. Биз же болбосо капитализм жолунда, же болбосо социалдык жолдун негизинде, мисалы Швеция болобу, же болбосо Түркияга мисалы келди, мисалы ошол жолдордо сунушталды. Сиз кайсы инструменттерди, кайсы механизмдерди сунуштайт элеңиз? Мыйзамдар аткарылсын. Мыйзамдар көп бар. Только они не рабочие.
Вот как раз в законе об охране здоровья граждан есть ответственность работодателей. Они отвечают за безопасность на рабочем месте каждого сотрудника. Вот пусть обеспечивают эту безопасность, и Международная конвенция МОД 190 говорит исключить насилие на рабочем месте. Это государственные гарантии. Защитить сотрудника. Это госслужащий, но не госслужащий. Нет. Это гражданин, который работает и выполняет государственную задачу, охрана здоровья граждан. И если выполняют люди государственную задачу, тогда надо обеспечить их безопасность. Поэтому гарантии обеспечения безопасности должны быть за работодателями, за Минздравом, за ведомством, за каждым главным врачом или директором и выше, чтобы это было прописано в законах, в Трудовом кодексе. 30 лет Трудовой кодекс не работает, его всячески нарушают все, а тут Уголовный кодекс уже прямо вот гуляет. И я очень заметила опасную вещь, которую вы сказали. Вы сказали, что сотрудники, силовики или правоохранительные органы в рамках своей деятельности могут вот так вот забить врача на месте, что ли? Нет. Есть в законе статья в Уголовном кодексе, что ни пальцем нельзя трогать или давить на диагноз, или воспрепятствовать медицинскому освидетельствованию. Отдельная статья по врачу. Если врач проводит медицинское освидетельствование, во всех законах есть, никто не смеет давить на диагноз. Никто. То есть я говорю, пусть все законы работают. Раз какие-то законы работают чрезмерно, но только не против медиков. Медика трогать пальцем нельзя. Все. Все остальные проблемы пусть решаются за медицинской территорией наверху. Сонун, демек сиздин сунушуңуз бүт бардык мыйзамдар иштеш керек. Махат айым, дал ошондой эле суроо. Сиздин сунушуңуз, сиздин пикириңиз бул маселени чечүүдө кандай жолдорду сиз көрүп жатасыз жана эмнени сунушту айтып элеңиз? Мен буну ойлонсом, мен жалпы эле бул медицина эле тармагында эмес, мындай көйгөйлөр бизде бүт эле тармакта деп эсептейм. Биздин деле мисалы адвокаттардын айта берсең эми эфир жетпей калат. Ошондуктан пути решения проблемы менин оюмча ошол эле мамлекеттик деңгээлде иш жүргүзүш керек. Врачтарга кол салуу, зомбулуктун последствияларын күчөтүш керек. Анын баарын коом түшүнүш керек. Прецедент жаратыш керек. Бир-эки жолу ошол кол салган, зомбулук жасаган адам жоопкерчиликти катуу тартыш керек. Анын баары элге жарыяланыш керек. Ошондуктан ошондой эле ситуация медициналык мисалы кызматкерге тарапка мисалы орой сүйлөгөн болсо, аны бир видеого тартып, ага бир жоопкерчиликти колдонуп туруп анан кийин элге таратып, анан ошондуктан бир прецедент жаралгандан кийин элдер дагы, коом дагы, медициналык кызматкерлер дагы туура. Анан резонанс кылыш керек. Бизде резонанс жок, азыр эчтеке болбой калбадыбы. Резонанс жаратып туруп, элге ошону жайылтыш керек. Муну бейтаптагы сен мондой орой мамиле кылып зомбулук кылсаң, сен мондой жоопкерчиликке тартыласың эртең. Дарыгер дагы эртең сен орой сүйлөсөң, эртең иштен алынасың, же бир этикалык бир жазаларды тартыш керек. Ошондуктан эки жактан иш жүргүзүш керек деп эсептейм. Жакшы. Урматтуу коноктор, өтө ар тараптуу жана ошол кезде өз кезегинде өтө туура айтылган сунуштарды жана жакшы бир жыйынтыкка да келдик окшойт дейбиз. Негизи бул маселенин түбү жок. Чындыгында бул учурда биздин коомубузда байкалып жаткан маселе бул эфир менен чектелбейбиз. Кудайым буйрса алдыңкы убактарда сөзсүз түрдө бул тема кайрылат. Анткени мына Жогорку Кеңеш кайрадан өзүнүн жумушунан кайтып келсе, мен ойлойм бул демилге кайрадан көтөрүлөт. Жана ошо Жогорку Кеңештин чечим кабыл алгандан кийин дагы бир чогулуп, бир талкуулап, бир кандайдыр бир жыйынтык чыгаруу иретинде бир эфир өткөзөбүз. Сиздерге терең ыраазычылык билдирмекчибиз. Сиздер убактыңыздарды бөлүп, мына ушундай орчундуу бир маселени талкуулаңыздарга. Урматтуу телекөрүүчүлөр, тилекке каршы биздин программасындагы эфирдик убактысы дагы соңуна чыгып калды. Мен эфирдин аягында Зигмунд Фрейдтин сөзү менен коштошкум келип жатат. Зигмунд Фрейд өз убагында айткан, маселени аныктоо бул маселени чечүүнүн жарым иши деп. Андыктан биздин программанын алкабызда биз бул маселени кабыргасынан коюп дагы сиздердин назарыңыздарда талкууладык. Кудайым буйрса алдыңкы эфирден жолугушканча саламатта болуңуздар. Студияда мен Адилет Темирланов болдум.